Номери 54 Асыл-Тукум жылкы заводуна таза кандуу жылкыдан 8 даанасы келди. Мындай көп өлчөмдө акыркы 25 жылдан бери алына элек болчу. Азыркы тапта ветеринар саяпкерлердин кароосунан өтүп жатат. Уфадан азыр 5 байтал, анан 2 чоңбе, алар боз. 1 айгыр, анан 3 да келди да. Анан атайын кичинекейден алдык да өзүбүз үйрөтөбүз депчи. Бияка тиги биздин природага, биздин эме жерге көнсүн депчи жаштан. Атайын ушу жаштарды алып келдик, чоңдорду алып келбей. Анан сол баарын көндүрүп азыр акырын тренингке киргизип, биринчи байталдарды киргизебиз. Алар жакшы чуркаса, аларды анда эмеге тренингке киргизебиз, жоргогучу. Анан булар аябай кандуу аттар, ичинде баары американский кан жүрөт. Аябай мындай породистер да, Уфада аябай чоң тиги тукум бар да, ошолордон тандап алып келдик да. Саяпкерлердин белгилөөсүндө ар бир жылкы баласынын кыялына карап иш жүргүзүү зарыл. Жаңы келген жылкы абдан аздектелип, жакшы багылганы байкалууда дешет. 3 айга жакын адаптациядан өтсө, ар бири менен саяпкерлер иш жүргүзө башташат. Бияктан адаптациядан азыр өтүп атышат. Байтал 3 жаш байталды буюрса күзгө жакын августтарда чыгып калабыз, кунан 2 кунанды. Тайларды кеч күздө чыгып калабыз буюрса үйрөтүп. Азыр адаптациядан өтүп атышат. Буларды ата тегине карап тандап алдык. Аталары тиякта чуркап, энелери тияктан чуркап жүргөндөр, аталары чуркап жүргөндөрдөн тандап алдык. Анан мүчөлөрүнө карап экстриерлерине. Көбүнчө линиясына карадык. Ошолорго карап тандап алдык. Бутуголдор түздөрүн 5 тай жорго, 2 кунан жорго, 1 байтал бышты 3 жаш. Булар эми эрке болушат, колго көп кармап эрке болушат да булар. Адамга көп жакын болот. Булар эми биздики высокогорьяда. Ошого кичине келгенде 1-2 күн кыйналышты, тамакты азыраак жешип. Эми азыр жакшы тамакты жеп калышты калтырбай. Көнүп калышты, биздин колго көнүп келатышат. Номери 54 Асыл-Тукум жылкы заводунун жетекчисинин айтымында, Россиядагы өнөктөштөр менен мындан ары дагы кызматташуу уланат. Ага ылайык 1-2 айдын ичинде дагы 10-15 таза кандуу жылкыларды алуу белгиленүүдө. 25 жылдан эчтеке келбептир кайын заводкочу. Бир племенный ат келип, 1 айгыр келген жок, 1 бей келген жок. Баары эле картаң бейлер калыптыр. Анан азыр мына жаңы келип ушу балдар менен чогуу баарыбыз ушу кайын заводду көтөрөлү деп мына мен досторумга суранып, инвесторлорго, Москвага бизнесмендер, ушу бизнесмендер алып келди Москваданчы. Анда азыр инвесторлор менен сүйлөшүп атабыз. Тиги дагы бир Донской кайын завод деген бар Россияда. Ошол жактан 10-15 байтал алып келейин деп атабыз, чистокровный вихрогочу. Анан кечээ мурда күнү эме Дубайдан биздин коллегалар келди. Алар да ат майданда иштейт, тияктагы Дубайда. Алар бияктын баарын карап чыкты, баарын көрдү. Өзүнүн рекомендацияларын баарын берди бизге. Бияка Кыргызстанга жакшы аттар чапкан үчүн бияка карантинный конюшнялар салыш керек да. Анын баарын жерлерин баарын көрсөтүп айтсак, ушу 4-5 карантинный конюшня салсаңар, ветеринардын мировой уровня жасасаңар, анда бияка элдер келет депчи. Анан ошонун баарын азыр салайын деп атабыз да, ошо анан 1-2 жылда ушу Чолпотон ипподрому күнгө иштеткенгечи. Ошо азыр мына апрелден баштап ар бир суббота күнү 5 күнү ат чабыш беребиз. Ошо элди чакырып атабыз, келсин депчи, ушу ат оюндарды, анан ат чабыштарды башка деңгээлге чыгарайын деп атабыз да, башкача. Таза кандуу жылкыны жакшы багыш үчүн өтө көп нерсе талап кылынат. Ойноктоп, туйлап турган жылкыларды көркүнөн кетирбей жакшы багып, анын санын көбөйтүү, 100 жыл илгери түзүлгөн жылкы заводунун мурдагы даңкын кайра алып келүү азыр жылкы заводунун башкы милдети болууда. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.